Ondo урматтуу катышуучулар, уруксат берсеңиздер, биз өзүбүздүн бүгүнкү чогулушту баштай берсек. Сиздер менен тааныша кетсек, менин атым Илдияр. Ошо сиздер мигрант ишкер преакселерация программага бизге тапшыргансыздар. Ушу айтып бериңизчи депчи. Ушул программа тууралуу мен сиздерге көбүрөөк айтып берейин. Мен баштаганга чейин сиздерден бир суроо алсам. Баарыңыздар миграцияга барып келгенсиздерби? Ушул тууралуу сурайын деди элем. Барган болсоңуздар, ушу чатка плюсту коюп койсоңуз. Саламатсызбы? Микрофонуңуз өчүк. Лелек районунан болом. Атым Жамиля, өзүм мугалиммин. Жөн эле сиз миграцияда болгонсузбу? Ооба, миграцияда мен 7 жыл жүрдүм. 2011 башта 12 кетип, 2019 келдим да. Хорошо. Ондо урматтуу катышуучулар, мен сиздерге рахмат жоопторду алып атам. Анары же жазып берипсиз, Айшүрөк Эргешев, агам барган деп айтыпсыз. Динара, рахмат чоң. Мен сиздерге ондо азыр тезирээк ушу кандай бул окуу болот, эмне бул окууга кирет, ушул тууралуу маалыматты берейин. Анан сиздер менен суроо жооп сессиясын өткөндө баарыбыз камераны жандырып, микрофон жандырып баарлашабыз, Ондо мен азыр өзүм презентациямды ачайын. 1 мүнөт. Так, бир sıra текшерип алсам, сиздерге көрүнүп атабы? Сизде презентациям. Ооба, көрүндү. Ооба, көрүнүп жатат агай. Жакшы, рахмат чоң. Ондо сиздерге биринчи биз жөнүндө айтып берейин. PIKOSH деген эмне? Бул бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору. Биздин борборлор Ошто гана эмес, бизде Бишкекте бар, жана Каракол шаарында бар. Анан айтып кетүүчү нерсе, бул жалпысынан өзү бул биздин долбоорубуз Улуу Британиянын өкмөтү менен каржыланат. Ал эми бул проект Кыргызстанда ишкердикти жана инновация өнүктүрүүнү DAI Global ишке ашырып келет. Ушу 3 областта биз иштейбиз. Ош, Баткен, Жалал Абадты тейлейт. Каракол офисибиз Ысык көл менен Нарын областтарын тейлейт. Бишкек, Чүй жана Таласты тейлейт. Эми кызматтар жөнүндө айтып кетсем, бизде 6 багытыбыз бар. Эң биринчи жана негизгиси бул ишкерлерге акселерация программаларды уюштуруу. Мисалы үчүн ушу мигрант ишкер бул деле бир ушу акселерациялануу программаларынын бири. Экинчи, ишкер кеңешчилер, бизнес устаттар менен биз сиздерди байланыштыра алабыз. Сиздерге керектүү ушу кеңешчини таап бере алабыз. Үчүнчү, вебинар окутуулар аябай көп өткөргөнбүз, дагы өткөрүп жатабыз. Сиздер бул тууралуу дагы айтып берем. Эл аралык таанышуулар, байланыштар тууралуу айтып берейин. Бул жерде биз сиздерди, мисалы үчүн Кыргызстанда гана эмес, бирок башка өлкөлөргө дагы чыгып, же ишкердик тармакта дүйнөгө чыгам десеңиздер, жолдору бар. Бешинчиси, онлайн окуу аспаптар. Сиздер биздин программабызга катышып калсаңыз, окуп калсаңыз, ондо сизде дайыма ушу шилтеме болот. Ошо шилтеме аркылуу сиздер өткөн сабактарга, материалдарга сизде доступ болот. Анан акыркысы, эң негизгиси, биз ушул боюнча көбүнчө мындай максат коебуз, ушу ар бирибиз керектүү инвесторлорду тапса деп. Ушу инвесторлор менен, демөөрчүлөр менен байланыш түзүүгө дагы умтулабыз. PIKOSH өз борборунда бизде 5 программа айыкталган. Жаш ишкер биринчиси болгон. Экинчиси 7 жумалык ушу мигрант ишкер 20-жылы уюштурганбыз. Бул пандемияга байланыштуу биздин жарандар аябай көп келген Кыргызстанга. Ошолорго биз ушу 7 жумалык программа уюштурганбыз. Бизнес инвестор бул биздин 3-чү программабыз. Бул жерде уже иштеп жаткан бизнестерге дагы бизнесин кеңейтүү жана өсүү боюнча иштегенбиз. Бизнес айым 4-чү программа.
айымдарга аябай жакшы программаларды бизнес гана эмес, анан социалдык мисалы үчүн же психологиялык тармактан дагы колдоо тренингтерин уюштурганбыз. Бул где-то 2 жума мурун бизде экспортко даярдык тигүү өнөр жай колдоо программасы бүткөн. Бул жерде биз ушу тигүүчүлүк тармакта биздин ишкерлерди ушу экспортко даярдоо боюнча иштегенбиз. Азыр болсо ушу мигрант ишкерди пландаштырып атабыз. 23 майдан кийин ушу баштайбыз деп ойлойбуз. Вебинарлар тууралуу айтып кетсем, аябай көп. Биздин YouTube каналга албетте кириңиздер. Ишкердик мисалы үчүн укуктук негиздери тууралуу маалымат керек болсо, же IT технологиялардын жардамы кандай тиет бизнесиңизге, же мисалы үчүн сиз менде инвесторум бар, бирок бизнес планды даярдаш керек эле, ошол тууралуу маалымат барбы десеңиз, баардык YouTube каналдарда бизде бар. Анан мурун азыр жаңы салык кодекси чыкпады, ошол тууралуу дагы маалыматтар бар. Ошол вебинарды көрсөңүз болот. Эл аралык жана улуттук иш-чаралар тууралуу ПИК Кыргызстан өзү ушу ишкердик дүйнөлүк чемпионатынын расмий өкүлү. Ушу 20-жылы, 21-жылы биздин ишкерлерге жардам бергенбиз. Бирөөсү мисалы үчүн Ошто бир мектеп, Кукуев мектебин билсеңиздер керек, ошолорго инвестиция тартуу боюнча биз дагы жардам бергенбиз. Азыр дагы эле карап атышат инвесторлор, $700 миң маселе чечилип жатат. Улуттук иш-чаралар тууралуу айтып кетсек, бизде эми 20-жылы же 19-жылы стартап weekend мисалы үчүн азырынча өткөн. Азырынча bunday иш-чаралар азыраак болуп атат. Эмне дегенде пандемия аябай көп пландарды өзгөртүп салган. Бирок келечекке план коюп атабыз. Биздин команда тууралуу мен жана Айдана Мадамбекова, Айдана бизде коомчулук менен байланыш адиси. Программада катышып калсаңыз, ушу Айдана мен аябай көп байланышка чыгып турат сиздерге, сиз менен байланышып турат, жана мен дагы байланышып турамын. Ушу экөөбүз азырынча Пикош офисте. Эми ушу мигрант ишкер программасына өткөнгө чейин сиздерден бир таптап кетсем, сиздерде суроолор барбы биз тууралуу Пикош жөнүндө? Суроолоруңуз бар болсо кол көтөрсөңүз болот. Айчүрөк суроо берип атат, презентация сакталабы дейт. Ооба, бул презентацияны биз видеого жазып атабыз. Бул видеону дагы биз немеге чыгарабыз, YouTube каналга. YouTube каналдан өзүңүз да көрүп алсаңыз болот. Суроолор жок деп атат Динара. Калганыңыздарда суроолор жок болсо, ондо мигрант ишкер программа тууралуу айтып берейин. Мигрант ишкер преакселерациялык программа. Преакселерация деген суроо пайда болсо керек. Бул эмне өзү деген, акселерация деген сөз өзү эмне деген? Акселерация деген бул англис тилден келген. Бул мисалы үчүн тез ылдамдыкта бир иш-чараны бүтүрүү. Биздин мындай түшүнүгүбүз боюнча, биздин программабызда преакселерациялык бул тез ылдамдыкта сиздердин бизнесиңиздерди, сиздин бизнес тууралуу маалыматты же билимиңиздерди жогорулатуу жана программаны бүткөндөн кийин тезирээк ишке ашыруу. Же программанын учурунда катышып атканда үй тапшырмаларды бүтүрүп, тезирээк түшүнүүңүздү, билбеген суроолоруңузга биз жооп берип, сиз планды аткарууга умтулган, тез өскөн бизнес деп ойлойбуз. Ушундай программа. Эми бул тууралуу максат эми, негизги максат ишкерди жөндөмдүүлүктөрдөн өнүктүрүш керекпиз ушу программанын алкагында. Эмне биз кандай күтүп жатабыз ушу программанын натыйжасында, сиздер эмне билип каласыздар? Мисалы үчүн кардарларыңызды суроо талабын канааттандыруу үчүн өнүм же кызмат кантип өнүктүрсө болот? Сизде мисалы үчүн өзүңүздүн кызматыңыз же өнүмүңүз бар болсо, ошону кантип жакшы деңгээлге чыгаруу боюнча маалымат беребиз. Же сиз ошону билип каласыз. Сатуу жана кирешелерди кантип көбөйтүш керек экенин айтып ушундай натыйжа болот. Каржы планын кантип түзүш керек? Мисалы үчүн сиз инвесторго даярданам десеңиз, ушул инвесторго кандай планды түзүш бериш керек? Жергиликтүү мыйзамдарга ылайык бизнесиңизди кантип каттоодон өткөрүш керегин ушул тууралуу дагы маалымат берет. 7 жума биз менен
алектенесиз. Гибрид түрүндө, гибрид дегенде кээде биздин ишибиз офлайн болот. Бул дегенде офиске келип, ушул жерде окуулардан өтөсүз бир күн, калган күндөрү онлайн катышып каласыз. 23 майдан кийин баштайлы деп пландаштырып атабыз. Анан бул программа 22 июлүнө чейин созулат. Ушу 7 жумалык ушинтип сиздер менен болобуз. Бул программабыз кыргыз тилинде. Эми сиз катышыш үчүн кандай шарттарга ээ болушуңуз керексиз? Шарттарды мен экиге бөлүп койдум: негизги жана техникалык шарттар. Кыргызстандык жараны болушуңуз керексиз. Бул программага катышыш үчүн сиздер миграция барып келген болсоңуздар, сиздер 2019 жылдын май айынан кийин келген мигрант болушуңуз керексиз. Кардарлар колдоно же сата турган минималдуу жандуу продуктуңуз болуш керек. То есть сиз мисалы үчүн менде идеям бар, менин бизнес идеям гана бар, мен иштики кыла элекмин деген мындай болбойт. Бизге уже мен мисалы үчүн сиз тигүүчүлүк тармакта иштесеңиз, мен уже 20 футболка жасадым, саттым, кандайдыр бир буюмдарды жасап туруп уже сатып көрдүм. Сатса болот экен деген деңгээл керек бизге. Анан ушу программанын алкагында түзүлө турган же өнүгө турган бизнестин негиздөөчүсү же тең укуктуу уюштуруучусу болушуңуз керек. То есть бизнес же сиздики, же сиздин партнерыңыз деп коет. Бул өнүктөшүңүз бар болсо, ошол катышыш керек. Менин укам бар эле, акем бар эле, ошол катышып кое берсин, анан мага ушу бизнесиме жардам берет деген болбойт. Расмий каттоодон өткөн болсоңуз сонун, же өтө элек болсоңуз 3 айдын ичинде өтөм деген мындай убада берсеңиз, биз ушуну карайбыз сизди. Ош, Баткен жана Жалал Абад областынан болушуңуз керексиз. Анан техникалык жактан бизде өзү где-то ушу 7 жуманын 5 жумасы дейли где-то онлайн өтөт. Ошон үчүн сиздерге интернет жакшы болуш керек. Свет өчүп калды, Wi-Fi иштебей калды деп отуруп калбаш керек. Ошон үчүн телефонуңуз мисалы үчүн бар болсо, 2-3 телефон даже бар болсо, интернети болуш керек, батарейкасы зарядкага жакшы коюп даярданып болуш керексиз. Анан компьютер же ноутбук керек болот. Үй тапшырмаларды, эми үй тапшырма деп эле коеюн, бул сиздин тапшырмаңыздарды, бизнесиңиз өнүктүрүш үчүн иш-чараларды ошол ноутбукта, компьютерде аткарасыздар. Эсептерди, презентацияларды, документти түзсөңүз, өзүңүздүн бизнеске ылайыктуу, ошого компьютер, ноутбук керек болот. Кыргыз тилин эми ишенем, сиздер баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бул биз үчүн абзел. Анан бул программага катышыш үчүн жумасына 10 саат убакыт бөлүш керек. 10 саат бир убакытта отуруп 10 саат өткөрүш эмес, ушу 5 күндүн иш күндөрү 5ке бөлүнөт, 10 саат, 2 сааттан бөлүш керек болосуз. Анан Microsoft Word, Excel, PowerPoint деген программалар менен иштей алам деген мындай деңгээлиңиз жакшы керек болот. Көптөрү бизге өтүнмөгө жазып коюшат, ой сонун билем депчи, анан кийин үй тапшырманы аткарып атканда мынаны кандай кылат эле деп аябай көп кайрылышат. Эми түзүлүшү боюнча эмнени биз сиздер менен өтөбүз? Бизнести сиздер баштаган болсоңуздар, эми бул деле программа эң негизги темаларды карап кетет. Биринчисин биз ойлойбуз, бизнестин юридикалык каттоо тууралуу сиздерге айтып беребиз. Азыркы мисалы үчүн жаңы мыйзам кодекси чыкты, салык кодекси. Ошол тууралуу дагы көп суроолор болуп атат. Ошолорго ылайыктуу бизнести кайсы каттоо түрүн тандасам экен дегенде ушул модулду карап кетебиз. Экинчи модулда биз сиздер менен сиздин өнүмүңүз же кызматыңызды карап кетебиз. Кайсы деңгээлде, канчалык сиз аны жакшы таңдадыңыз, таңгактадыңыз дейли. Анан бизнес моделиңизди карап кетебиз жана базарды изилдөө, кантип изилдеш керек экен маселени карайбыз. Үчүнчү модуль бизде маркетинг жана сатуулар. Жалпысынан карап кетебиз, сатуулар жана базар кандай иштегенин.
4-cü modülde sanareptik marketing жана сатуу жолдору интернеттен аркылуу Instagram, Facebook жана башка аспаптарды колдонуу боюнча. 5-ci modül каржылык башкаруу жана пландаштыруу, электрондук салык тапшыруу. Ушул эң маанилүү, бирок көптөр ушуга келгенде же кыйналат, же кызыксыз болуп калат. Бирок бизнесте бул эң маанилүү модуль. Бул жерде сиз эсептерди жүргүзөсүз, анан бизнесиңиз кирешеде же чыгашада билип каласыз. Акыркы модулүбүз бул жерде сиз бардык ушул модулдардын тапшырмаларын аткарып, каражат тартуу жана бизнести баштоо, же бизнести өркүндөтүү, же каржылоо бизнести. Ушул маселени карап кетебиз. Бул жерде бизнес план маселеси каралат. Каржылоо жолдору кандай бар, кредит болобу, грант болобу, мезонин деген финансирование каржылык бар да, ошолорду карап кетебиз. Методикасы боюнча эми дүйшөмбү күнү сиздерди офиске, тренинговый залга сиздер чакырабыз. Сиздер ошону офлайн өтөсүздөр. Негизги темасы боюнча. Шейшемби күндөрү мыкты ишкерлер менен вебинарларды уюштурабыз. Бул уже онлайн болот. Уже келиштин кажети жок болот. Шаршемби жана бейшемби же дүйшөмбүдөгү өткөргөн тренинг агайыбыз же эжекебиз сиздер менен жекече иштейт, группага бөлүп. Же кошумча биз коуч агайлар деп коет. Бул сиздерге жекече иштеп, билбеген моменттер болсо ошолорго жооп берет. Анан кандайдыр сиздерге түшүнүксүз нерселер болсо ошого жооп берет. Жума күнү биз сиздер менен ушу pitch презентация жөнүндө сүйлөшөбүз, даярданабыз. Анан ар бирибиз өзүбүздүн презентациябызды жасайбыз. Аягында, ушу 7 жуманын аягында биз демо күндү өткөрөбүз. Бул демо күнгө каржы бере турган уюмдарды, инвесторлорду, донорлорду чакырабыз. Алардын астына сиздер ошо pitch даярдаган презентацияңызды сунуштайсыз. Ушул эң маанилүү. Бул программаны бүтүш үчүн сиздер демо күнгө катышышыңыз керексиз, презентация жасашыңыз керексиз. Динара Өзбек, сиз айтасыз, дүйшөмбү күнү Ошко сөзсүз баруу керекпи дейт. Келсеңиз жакшы болот. Мисалы үчүн сиз катышып калсаңыз, Динара, сиз кайсы жактан бизге чыгып атасыз? Айтып коесузбу суранычы? Динара, Кадамжай. Ош эми ача деле сизге жакын болсо керек, ошон үчүн Ошко эле келесиз. Анан келиңиз кетиши, чыгымдарды дагы биз карап кетебиз. Эми биз кандай күтүлүүчү натыйжаларды карап атабыз? Биз сиздерден 100% катышууңузду аябай талап кылабыз. Үй тапшырмаларды аткарганды карап жүрөбүз. Эми көбүнчө үй тапшырма бул мектеп эмес, алиги эжеке айтты эле, агай айтты эле кылыш керек экен деп. Бул өзүңүздүн бизнесиңизге байланыштуу тапшырмалар. Сиз ошол тапшырмаларды, алган билимиңиздерди өзүңүздүн бизнеске ылайыктуу кандайдыр бир натыйжаларды жазасыз, аткарасыз. Анан биз форма беребиз, ошолорду толтуруш керек болот. Мисалы үчүн тренинг өткөндөн кийин агай жакшы сабак бердиби, кайсы жерде кыйналдыңыз, кайсы жерде түшүнбөй калдыңыз, ошолорду, ошондой формалар бар, мындай кыйынчылыгы эч жок. Эми сиздер 100% катыша албай, анан 75%дан төмөн деп кетсеңиз, мисалы үчүн катышууңузбу же тапшырмаларды аткаруу боюнча, ондо биз сиздер менен бул программадан чыгарууну абзел болобуз. Ошон үчүн катышам десеңиздер, башында сразу мен 100% катышам, 75%дан түшпөйм. Ошентип биз сиздерден күтөбүз. Эми бул программа 23 май 5ке чейин кабыл алынат өтүнмөлөр. Дагы сиздерде суроолор болсо же кайрылуулар болсо, мына Osh.pkg же ушул телефонго чалсаңыздар, же биздин офиске келиңиздер. Ленин көчөсү 316, Ололо билсеңиздер керек, Ололо Ош. 17-кабинет. Ушул кыскача маалымат
Ондо суроо жоопторго өтсөк, урматтуу катышуучулар, Анара Умархунова, сиз жазасыз, мен мигрант болуп Россияда 2019 жылга чейин иштегем. Кандай болуп калат? Катыша албай каламбы? Анда аябай каалап жүргөн силерди программага окудум. Ооба, бизге маанилүү ошол талаптарга ээ болсоңуз, бирок өтүнмөңүздү тапшырып кое бериңиз. Мегеден биздин базада сиздин атыңыз жүрүп калса, биз сизди эстеп турабыз. Бул программа болбосо, башка программаларга ылайыкташтырылып калсаңыз, биз сиздерди карап кетебиз. Келиңиздер, ондо урматтуу катышуучулар, Жазгүл эже, Айчүрөк эже, Анар эже, суроолоруңуздар болсо, кааласаңыз микрофонду жандырып, уже кайрылсаңыз болот. Жазгүл эже, келиңиз. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Менде бир суроо да. Мен Жалал Абаддын Сузак районунда понедельник убакытта башка аракет кылам. 23-нөн эгер өтүнмө өтүп калган болсо, 23-майдан ал жагына мектепте бир аз эле убакыт калат. Баягы бизнес боюнча эми баштайм деген кичинекей бир аз болсо да айыптың болуп депчи. Мен негизи үйдө ушул тигүү жатын кем болсо да өркүндөтөм деп өзүм аракет кылып атып, анан ушул силердин программаңарды Инстаграмдан, Фейсбуктан көбүрөөк барактап калам да. Эгерде менде, мисалы үчүн, мен азыр базарга жок дегенде айына бир 2ден курак төшөп чыгармай кылам. Эми азыр жыллар калган. Менде ошол эле бизнес бар да, азыр бир аз эгер талап көбүрөөк болуп калса, 3дөн чыгарганга аракет кылам. Мектептен бош убактыма таапчы. Анан баягы өтүнмөгө жазып атканда кандай кылып жазам, ошол жерди сурайын деп аткам. Өтүнмөдө суроолор кыйын эмес эже. Ошол жердеги кандай суроо болсо, ошондой түшүнүгүңүз боюнча толтура бересиз. Ошон үчүн эч кандай кыйынчылык жок. Кандай толтурам десеңиз, мен үчүн бул компьютериңизди жандырып, шилтемеге кирип, шилтеме боюнча кандай суроо болсо ошого жообуңузду терип бериңиз дегенде жооп болду. Сиз уже толтурдуңузбу же толтура элексизби? Мен өтүнмөнү толтуруп баштадым болчу. Бирок ошол жерге келгенде бизнес азыр катарылып бизнесиңиз барбы жок каталансыз ошол кайсы жерге барып катталабыз, кандай катталабыз, мисалы үчүн менин маалыматым жок ал боюнчачы. Так, сиз юридикалык каттоо боюнча азыр айтып атасызбы? Ошол каттоо боюнча деп 3 айга чейин мөөнөт берилет дегенде, юридикалык каттоо болуп эсептелинеби, кимге каттай алабыз? Так, сизде азырынча жок, каттооңуз? Жок, азырынча жок менде каттоо. Бирок үйдө ошол өзүмдүн алган, өз аракет кылып алган 2-3 машинканы иштетип, айына бир 2-3 заказдарга чыгам да, мен өзүм алып келген үчүнчү. Жазгүл эже, кечиресиз, сиздин микрофонуңуз ай начар иштеп, мен кээрки сөздөрүңүздү укпай калдым. Бирок түшүнүгүм боюнча микрофонум начарыраак болуп атат. Эме, Жазгүл эже, анда түшүндүм. Сизде азыр юридикалык каттооңуз жок болсо, бирок эмки 3 айда катталам десеңиз, өтүнмөнү биз карайбыз. Анан ошол кайсы жакка барам, кимге кайрылам деген суроолорду ошол биринчи модульда, мына биринчи модульда бизнес юридикалык каттоо боюнча тренер сизге айтып берет. Маалымат берет. Түшүнүктүү. Сизде районный отделениясы болобу, кайсы жерге, алиги налоговый представительствосы, ошого барып сүйлөшкөн, бар жок сизде жолдорун айтып берет. Анан кээркилер сурашат, каттоодон өтүү зарылбы, ушундай эле иштеп жүрө бербейлиби деп. Биз өзү мындай нерсени мындай не приветствуется деп коет да. Биринчиден
сиздерге биз Кыргызстан өнүгүш үчүн ушул юридикалык жагынан көптөр мындай көлөкө экономикада деп койгон. Ошолдон биздин ишкерлерди чыгаралы деген максатта анан түзүгүрөөк ушул система иштесе, анан каттоосу баары бир керек эмес дегенде көп донорлор келип, болуптур айымдарга жардам берели, ушул айылга мисалы үчүн Жаз Күлөжө жашаган айылда. Жаз Күлөжөдө юридикалык каттоосу барбы дегенде жок десеңиз, ондо кечиресиз, биз сизге жардам бере албайт экенбиз. Сиз хотя бы ошо каттоону дагы камсыздап койбопсуз деген суроолор болот. Ушул мен сиздерге айтат элем, каттоодон өтүп коюңуздар. Анан каттоо ачып алып, анан ар ай сайын барып, мен салыкты төгөмбү деп кыжалат болушат. Кыжалат болбогон, салыкты сизде киреше жок болсо, иш токтоп калса, барып менин бизнесим каттоосун азырынча токтотуп туруңуз деген арызды жазсаңыз, салык органдар уже эсептейт эмки айды. Так, эмки суроо, өтүнмө деген вебинарга каттоо белеби? Динара, саламатсызбы? Уруксат берсеңиз, микрофонуңузду жандырып, ушу сурооңузду түшүндүрүп берсеңиз. Сиздер айтып жатпайсыздар, саламатсыздарбы? Азыр программага өтүнмө таштагыла деп. Ошону мен түшүнбөй калыппаймынбы? Сиздерге регистрация болуп атканда эки эме келген вебинарга, Бишкек анан Ош боюнча. Экөөнү тең мен толтуруп жиберип койгом. Же башка нерсени айтып атасыздарбы? Так, биринчи каттоо боюнча маалыматтык сессия каттоо деген бар. Мисалы үчүн бүгүнкү азыркы иш-чарабыз ошол маалыматтык сессия. Анан ушу мигрант ишкер программасына катышам десеңиз, ондо дагы бар ошо биздин жарыянын астында программага катышыш үчүн немеси бар, шилтемеси бар. Мына менин коллегам Аман сиздерге чатка жазып атат. Программа өтүнмөнү толтуруу үчүн төмөнкү шилтемени киргиз деп. Ушу мигрант ишкер программасына катышам десеңиз, ондо ушул шилтеме менен кире бересиздер. Түшүнүктүү, рахмат. Сизге рахмат. Анара жазып атат, агай программанын шартында окуу башталганга чейин эң аз 3 жыл мурдакы кантип кайтып келген болушу керек деп жатат да турбайбы дейт. Анда катыша алат экен да. Ооба, сиз 3 жыл мурунун ичинде 2019 майдан кийин келген болсоңуз, ондо биз сиздин өтүнмөңүздү карайбыз. Так, эмки суроо. Дагы суроолоруңузду да бериңиздер, урматтуу катышуучулар. Менде дагы бир суроо бар. Сиздер ушуга окшогон программаларга катышып жүргөнсүздөр билеңиз. Акселерациялык программаларга катышкан болсоңуз, плюсту коюп койсоңуз болот. Саламатсызбы? Менин суроома да жооп берип коесузбу? Чатка жаздым эле, алдыңыраак жаздым. Так, эже сиздин атыңыз ким? Айчүрөк. Так, Айчүрөк. Өтүнмөнү каерден толтурам? Жок, ага чейинкиси эле. Азыр Google'га келдим. Так, мага бардык шарттары туура келет экен. Бир эле факт, мен мигрант эмесмин. Бирок жеке ишкерликке аябай кызыгып, ушундай окуу издеп жүргөнмүн. Катышуу анан тапшырмаларды толук аткарат элем. Өтүнмө ал толтурганмын, ал мигрант канча жылдан бери. Бизге бул программа өзү бизге мигранттар үчүн арналган, алар үчүн ушул уюштурулган программа. Бирок биз бул программаны будан тышкары дагы көп башка программаларды өткөрөбүз. Сиздер биздин веб-сайтка кирсеңиздер, биздин же социалдык тармактагы баракчаларыбызга кирсеңиздер, биз ар квартал сайын жаңы программаларды уюштуруп жатабыз. Бир гана Пик Ош эмес, Пик Каракол, Пик Бишкек,
Ушул 3 борбор ар квартал сайын жаңы программаларды уюштуруп турат. Кайсыны сизге ылайык болсо, ошого өтүнмөңүздү тапшырсаңыз болот. Бул миграцияга барган жокмун десеңиз, ондо, конечно, бул программага катыша албай каласыз, тандалбай каласыз. Бирок башка программаларыбыз чыгып турат. Ошон үчүн биздин баракчаларыбызга жазылып алсаңыз, анан ошол жерде маалымат бар. Чүрөк, тура эле жооп бердимби сизге? Рахмат, түшүнүктүү. Сизге рахмат. Так, дагы суроолор. Мен жазгыл жазып атасыз, мен аракет кылгам, бирок ошол юридикалык каттоо жок, окубай калгам. Сиз катышып калсаңыз, бул программага шарттарга жооп берсеңиз, катышып калгансыз, анан тандалып калсаңыз, анда бул маселе чечилет. Эмнеге дегенде, биз биринчи модуль катары бизнести юридикалык каттоо маселесин карап кетебиз. Анан мага ушул эле тема керек десеңиз, ондо сиз биздин YouTube каналга кириңиз. Ушул YouTube каналда ушул тууралуу аябай где-то 2 семинар өткөргөнбүз, вебинар. Ошону көрсөңүз болот. Анан сиз жазасыз, мен катышкан эмесмин, ишкердикти өздөштүрүүнү каалайм. Абдан сонун. Албетте катышыңыз. Биздин программа сиздер үчүн окуулар акысыз. Эмнеге акысыз, силерге эмне пайда десеңиз, бизде ошо Улуу Британия өкмөтү тарабынан каржыланган үчүн, ушу сиздер үчүн ушундай программаларды уюштуруп, сиздерге ошо бизнести кантип өнүгүү боюнча, бизнести кандай тез ылдамдыкта үйрөнүп алып ишке ашыруу үчүн уюштурулган. Каржылып жатат ошо UKAID, Улуу Британиянын өкмөтү төлөп жатат бул үчүн. Жазгул, сизге рахмат. Албетте катышып көрүңүз. Өтүнмөн толтуруп катышууга аракет жасайм. Албетте жасаңыз. Рахмат. Так, дагы суроолор. Келиңиздер. Кимиңиздерде дагы суроо бар? Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Урматтуу катышуучулар, келиңиздер. Кимиңиздерде дагы суроо бар? Неме кылабыз? Мүмкүнчүлүк барында суроо алыңыздар. Так, анар офисиңиздерге канчадан кайсы күндөрү барса болот? Понедельник, пятница саат 9-дан 6-га чейин келе бересиз. Алдын ала сизге мындай кеңеш берет элем, бир сыйра чалып койсоңуз, биз сизди күтүп алайлы. Так, сиздерге дагы кошумча мына мен сиздерге жөнөтүп атам чатта. Биздин бардык шилтемелер, ушул шилтемелерге жазылып алсаңыздар, дайыма маалыматтуу болосуздар. Сиз дайыма бизде жаңылык болсо, сиз көрүп каласыз. Так, Мунарбек, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизде суроо барбы? Менде суроо бар. Келиңиз, бериңиз. Бул сиздердин проектиңиздерге кошулуш үчүн, окуш үчүн иштеп аткан проект болуш керекпи же нолдон баштаса боло береби жаңыдан баштагандарга? Же сөзсүз түрдө сиз айткан талаптарга жооп бериш керекпи? Бизге эң маанилүүсү юридикалык каттооңуз жок болсо, бирок 3 айдан кийин албетте каттоодон өтөм десеңиз, ондо тапшырыңыз. Андан кийин дагы бир нерсе бар. Мына дагы сиздерге көрсөтүп атам, мына катышуу үчүн кандай шарттар бар. Эми Кыргызстан жаранды болсоңуз керексиз, сиз? Ооба, жарандыгыбыз. Миграцияда болуп келгенсизби? Мен өзүм да миграцияда болуп келгем, бирок 2019-га чейин болуп келгем да. Азыр мен иним былтыр келген, 2021 Россиядан келген да. Ошо иним экөөбүз неме кылсакпы дедик эле. Иниңиз эмне иш кылат? Иним ошол азыр үй жумуштары менен алек да.
Мунарбек, бул кичине мөөнөттөн көбүрөөк болуп калыпсыз да. То есть сиз кыйла эле Кыргызстанда жүрүп келипсиз. Ооба. Эми иш аракеттер жакшы эле болуп атса керек деп ишенем, ишкерликте. Бирок бул программа ошол 2019-жылдан май айынан кийинкилер үчүн уюштурулат. 2019 былтыр ошо иними мен катыштырып иними окутайын дедим эле бул немегечи. Бирок иниңиз бизнести жүргүзбөй жатат го азыр. Иними эми ошол азыр 3 айдын ичинде каттоодон өтүп бир кандайдыр бир немени баштайт да. Хорошо. Иниңиз эмне иш кылды миграцияда? Стройкада иштеди ал жакта, таксовать этти. Основной ошо Бир кандайдыр бир бизнес аракет кылдыбы Кыргызстанда? Же Россияда? Кыргызстанда бизнес аракет кылбады, бирок авиакасса иштетип көрдү да, авиакассачы. Өзү ачты же бирөөлөр ачып берди? Өзү ачты. Хорошо. Ондо ошо иниңизге эгерде уже кандайдыр бир саткан нерсе бар болсо, кандайдыр бир өнүм же кызмат көрсөткөн болсо, ол кызматты же өнүмдү саткан мындай сатууга алып барып, уже сатып нормальный аракет бар болсо, ондо тапшырса болот. Ошон үчүн тапшырып кое бериңиздер. Макул тапшырабыз анда. Дагы сурооңуз барбы, Нурбек? Бул 7 апта болот дедиби? Болот деп атасыздарбы? 7 апта. Ооба, 7 апта окуу 23-үнөн кийин майдан кийин баштайбыз. 22 июлда айыктырабыз. Бүтүрөбүз. Бул сиздердин проектиңиздер бүткөндөн кандайдыр бир грант андай мындай бөлүнбөйбү же? Эң сонун суроо биздерге көптөр айтышат, грантыңар барбы катышайын, грант жок болсо ондо рахмат деп коюшат. Анан грант жок буда. Бул только сиздерге эң мыкты тренерлерди сиздерге жумшап, алар сиздерге окутууну өткөрүп берет. Бунун натыйжасында сиздер азыр сизге дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына демо күн болот. Ушуга чейин сиз жакшына окуп бүтүрүп кетсеңиз, сиз сертификат аласыз. Анан сертификат алгандан кийин бизде мисалы үчүн кээки өнүктөштөр бар, ушундай окутууларды жүргүзөт, анан каражат бере турган. Алар мисалы үчүн биз алар менен сүйлөшөбүз, алар айтат, силердин бүтүрүүчүңөр бизге жөн эле келе берсин, бизден окубай эле сразу каржылоого караштырабыз дешет. Бул бир. Экинчи, башка донорлор же каражат берүүчү уюмдарды биз чакырып, ушу демо күнгө чакырабыз да, сиз алардын астында презентация жасайсыз. Бизнесим ушундай бар, ушундай базарды изилдедим. Бул мындай кандайдыр көйгөйдү чече турган бизнесим, жакшы. Мага ушунча каржы керек, ушуну ушунча убакытта мен сиздерге кайтарып бере алам деген деңгээлге чейин жеткизген окуулар да бул. Грант жок, так что грант жок. Бирок билим бар. Аябай сонун билим. Ошо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып окуп калсаңыздар өзүңүздөргө жакшы. Мен сиздерге эми мындай албетте катышыңыз деп коет элем. Неге дегенде биздин программаларыбыз чектелген, бир убакта мындай уже иштер аткарылбайт. Өз убагында билимди алып калыңыз. Мындай эң аз болсо деле зато билимиңиз бар болуп калат. Түшүнүк пайдалуу. Ооба. Ушул мына дүйшөмбү, шейшемби күндөрү болот экен да, шаршемби, бейшемби, жума 5 жумасы. Биз ушул жумасына ар күнү көрүшөбүз. Ар күнү көрүшүп, ошон үчүн мына программа жумасына 10 сааттык убакыт бөлүш керек деп жаздык. Бир күндө 2 сааттай ушундай болот. Анан көптөрү иште болом, мындай болом деп биз ошон үчүн саат 4-төн 6-га чейин где-то коюп атабыз. Баардыгы ошо бир убакта кириш керек. Ооба. Ушу иштерин бүтүрүп алсын, анан кийин кичине бошогондо саат 4-төн 6-га чейин иштесе болот. Кээде 8-ге чейин дагы иштеп калабыз, кечкиге чейинчи. Бул Zoom'дан болобу же кандай? Ооба, Zoom'дан болот. Zoom'дан болот, ошон үчүн биз интернетиңиз жакшы болуш керек деп атабыз.
Анан компьютер, ноутбук хотя бы бар. окуш үчүн кылыш керек болот. Буга биз мындай жөн эле мындай катышканга болбойт экен да ма? Кандай дейсиз? Тактап кетсеңиз, кандай ол жөн эле? Мына азыр сиздердин талабыңыздар боюнча 2019дан бери жагына карап атасыздар да. Анан мен 2019га чейин мен болуп келгем мигрант. Мен катышканга болбойт экен деген мага. Ооба, сиз немеңиз, иниңиз бар, ошол мисалы үчүн кандайдыр бир мындай мына жерде жазат, минималдуу жандуу өнүм же кандай кызмат бар болсо, уже кандайда сатып көргөн, ишке бизнесин аракет кылган, сатып көргөн деген деңгээли бар болсо, уже катышса болот. Түшүнүктүү. Рахмат, башка суроом жок. Рахмат сизге Мунарбек, сонун суроолорду бердиңиз. Дагы Анарович бизге жазып атат, Элдияр агай, эмне себептен андай убакыт аралыгы чек коюлган? Максат мигрант болгондорго ишкерликти үйрөтүү болсо, эмгек андай убакыт чек коюлбайт. Жакшы суроо бердиңиз. Бизде өзү мигрант дегенде мындай орточо алганда 3 жылдан кийин уже мындай, мисалы үчүн 3 жыл мурун келсеңиз, сиз уже Кыргызстанда жакшы эле мындай туруктуу ишиңиз бар окшойт депчи. Миграцияда болгондор көбүнчө ушу келип, алар биринчиден жаңы ишти, жумушту тапканга чейин канча убакыт өтүп кетет, ошол убакытта кыйналып жүрүп калат да. Ошон үчүн орто эсебинде мындай биз изилдөө негизинде карасак, ушу мигрант келгенден кийин ушу где-то 3 жыл кыйналат экен, анан кийин уже жакшы өндүрүп мындай Кыргызстан жакшы мындай бир өзүнүн ордун табат экен. Ошон үчүн ушундай чектөөнү койгонбуз. Пандемия убагында эң көп биздин жарандар келген, эсиңизде бар болсо керек. Эң көп биздин жарандар Кыргызстанга кайра келип, ушу жумушсуз болуп, анан же алып келген өзү менен алып келген кирешелерди, каражаттарды алып келип, уже же кандайдыр бир иш чарага же бизнеске умтулуп, ошого иштетип атты, же жөн эле ушу жумушсуз жүрүп, жумуш кандайдыр бир аракет кылып, бирок ишке ашыра албай келип, ошол каражаттарын мындай расход кылып койгон да, чыгымга ээ болгон. Ошол жазгы эле түшүнүктүү эле болду жообум. Эмнеге ушундай 3 жыл деп атасыз? Эмне дегенде адам мындай бир жерден башка жерге барганда көбүнчө ушу 2-3 жыл керек болот экен да, өздөштүргөнгө. Ошол 2-3 жылдын ичинде кыйналып жүрөт экен. Ошон үчүн биз ушундай убакыт алдык. Түшүндүм, рахмат. Дагы бир суроо берсем болобу? Келиңиз. Азыр мисалы ошол мигрант болуу дилеммасында турабыз да. Анан бирок азыр сиздердин программаңыздар боюнча мына 2019га чейин биз катышканбыз. Ушул жерем эле туура келбей атат. Калган баардык эмелерге совпадение туура келди, баардыгы 100%. Алдыныраак келгенмин да менчи, мисалы мигрант болуп Россиядан. Анан ошол кайра кетүү эсинде турабыз да. Ошого ишкердикти өздөштүрүп, ишкердик менен алек болууну каалап жүрөмүн, бир өзүмдүн туруш үчүнчү. Аябай жакшы суроо бердиңиз, Анара. Мен сизге ондо мындай жооп берейин. Мен сиздин ордуңуздарда буга карабастан өтүнмөнү баары бир берип коет элем. Биздин базага кирип калсын. Биз кээде мисалы үчүн 25 адам тандайбыз да, ушу баардык өтүнмөнүн ичинденчи. Анан кээде ушунчалык тандап атканда 25 адам толук чыкпай калат да. Где-то 10-15 чыгып калса, ошондо биз уже ким бул программа кайсы шартка ээ же азыраак шарттары ээ болуп мындай жооп бербегендерди карай баштайбыз. Сортировкалайт экенсиңер да, э? Ооба, биз ошол комиссия карайт. Ошон үчүн мен сиздерге сунуш берет элем, тапшырып кое бериңиздер. Анан ошонун ичине кирип калсаңыздар, вдруг сиз балким сизди дагы ушу карап кетип, анан сизди чакырып калат окууга. Рахматчы. Сизге рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Келиңиздер, урматтуу биздин катышуучулар. Дагы сурооңуздар болсо жооп берейин. Өзү ушул программа биздин ошо Кыргызстандагы
ишкердикти өнүктүрүү үчүн немиңиздер ушу ишкердикти өнүктүрөм десеңиздер, анан ушул программанын алкагында суроолор болсо жооп берейин. Анан баарыңыздарга сунуш берет элем. Ушу өтүнмөнү албетте тапшырып кое бериңиздер. Эң негизгиси биздин базага кирип калсаңыз. Суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Аябай жакшы, бүгүн жакшы маалыматтык сессия болуп атат. Жазгүл эже, рахмат сизге дагы. Сизге дагы ишиңизге ийгилик. Маалымат дайыма бергенге мен даярмын. Кандай суроолор болсо жооп берейин. Биздин пик KG кайрадан сиздерге ушу чатка жазып коеюн. Өзүңүздөргө сактап алсаңыздар, ушул бизнес шилтемелерге кирип, өзүңүздү биз менен мындай будьте на пульсе деп коет орусча. Ушу жүрөгүбүз созулганыбызды билиш үчүн дайыма маалыматта болуңуз. Так. Баарыңыздарга жөнөтүп атам. Ушул шилтемелерге жазылып койсоңуз, Инстаграмда бар болсоңуз, ошол жерде дагы барбыз. Твиттерде отурсаңыз, ошол жерде барбыз. Facebook, YouTube каналга албетте бир сыра кирип койсоңуздар болот. Мурунку мигрант ишкер программа мисалы үчүн маалыматтык сессия дагы бар. Бул бизде 3-чү мигранттык ишкер программасы болуп атат. Биринчиси Бишкекте өткөн, экинчиси Ошто, үчүнчүсү дагы Ошто болуп атат. Эмнеге дегенде, бизде көбүнчө мындай жумуш миграция боюнча ушу Ош, Жалал Абад, Баткенден көбүнчө кетип атышат. Статистика боюнча. Так, суроолор болсо, пайда болсо бериңиздер. Болбосо, урматтуу катышуучулар, дагы бир сыра мына слайдты көрсөтүп коеюн. Ленина көчөсү 316, 17-чи кабинет. Ушул жерге келип, мен отурам, келсеңиз, любой убакта понедельник, дүйшөмбөдөн жумага чейин 9-дан 6-га чейин алдын ала сураныч сизди ушу телефон менен байланышып, телефонго андан кийин келсеңиз болот. Болбосо ушу биздин эң негизги вебсайтка кирсеңиздер, ошол жерде баардык шилтемелер бар. Ушул YouTube'га, Facebook бардык ушул социалдык тармактан. Ондо урматтуу катышуучулар, суроолоруңуз. Так, Роза эже, сиздин сурооңузду көрбөй калдык окшойбуз, Так, Роза эженин суроосун издеп жатам. Мен бул өтүнмөнү толтурбай эле койсом болобу дейт. Так, өтүнмөн сиздерге жөнөтүлгөн өтүнмө толтурган болсоңуз болду. Бир эле жолу толтурса эле уже бизге жетиштүү. Болду, толтурбай эле коесуз. Экинчи жолу толтуруштун кажети жок. Роза эже, мен сизге жооп бердимби? Жана дүйшөмбү күндөрү офлайн болот деп атпайсыздарбы? Ошо алыста жашагандар барбай калсак эмне болот? Жок, сиз бул программага катышып калсаңыз, сиз кайдан жайдан экенсиз, Мен Казарман. Казарман. Бул маселе чечилет албетте. Сиз главный өтүнмөнү тапшыра бериңиз. Анан дүйшөмбү күнкүгө маселеси сиздин чыгымдарды бул деле маселе каралат. Бул уже биздин чогулуштарда талкууланып, анан кандай чечишин сиздерге кошумча маалымат берилет. Өтүп калсаңыз. Рахмат. Өтүп калганда кандай? Сиз жакшы суроо бердиңиз. Азыр биз өтүнмөлөрдү топтойбуз. Өтүнмөлөрдү тандайбыз. Тандалгандар менен интервью жүргүзөбүз. Интервью натыйжасы комиссия карап чыгат. Кимиси өттү, өтпөдү, анан кийин кошумча маалымат берилет. Дагы ошондой биз азыр эмени толтурдук да, өтүнмөнүчү.
Ооба, өтүнмөңүз, эми мындай ар бирин окуп чыгыш Дагы комиссия карайбы? Ооба, карайт албетте. Анан ошол комиссиядан өткөндөр анан жанагынтип 23 майдан баштап окуп башталат да, ошондойбу? Ооба. Өтүнмө сизге дагы бир сыр айтып коеюн. Өтүнмө каралат. Өткөн болсоңуз, экинчи этабы болот. Экинчи этап интервью. Сиз менен баарлашат. Рахмат. Ошо баарлашкандан кийин дагы бир сыра карап, анан тандалганын сиздерге жооп беришет. Баарлашуу кандай болот? Ушундай онлайн түрүндө болобу же кандай? Онлайн түрүндө, ооба. Рахмат. Сизге рахмат. Баарлашууда эмне деген суроолор берилет? Даярдансак болобу? Даярдана бериңиз. Эми көбүнчө бизнесиңиз жөнүндө аябай мындай деталдуураак суроолор болот. Сиздин өзүңүздүн бизнесиңизге караш, көз караштарыңыз, пландарыңызды, сатуулар барбы жокпу, кээдикилер айтат, бизнесим бар деп коет. Анан баарлашууда бизнеси жок болуп чыгат. Ошол нерсени текшериш үчүн уюштурулат да. Бизнес болгондо мен азыр массажный салон иштеп атам, ошол эме услуга болот да, туурабы? Ооба, кызмат болот. Ооба. Анан ошо кызматты көрсөткөнүңүз видеого көрсөтөсүз да. Мына ушул жерге кардырлар да, тосуп алам ушул жерден ушундай кызматым бар деп, ушу бардык маалыматты. Ошол, рахмат сизге, жакшы суроолорду бердиңиз, Роза эже. Рахмат. Урматтуу коşullar, дагы суроолоруңуздар барбы? Суроолор азыр жок болсо, ондо бүтүрө берели. Анан дагы кечирээк пайда болсо, ондо ушу телефон жазып алсаңыз, ушул телефон аркылуу суроолоруңузду жөнөтсөңүз болот, текст катары. WhatsApp'тагы бар. Болбосо почтага жазыңыз бизге. Түшүнүктүү болду, урматтуу катышуучулар. Рахмат, түшүнүктүү болду. Эгер суроолор болсо, ошо сиз айткандай телефонуңузду жазабыз. Болбосо мына почтага деле, ушул почта бизде көбүнчө каралат да, ушул жерге дагы жазып койсоңуз жакшы болот. @pkg. Макул, рахмат. Рахмат, урматтуу катышуучулар. 17-күнү дагы ушундай маалыматтык сессия болот. Кааласаңыз, ошого дагы бир сыра катышсаңыз болот. Ушул эле маалымат болот. Анан кошумча суроолоруңуз пайда болсо, кайра кирип сурасаңыз болот. Сөз түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Жакшы туруңуздар. Өтүнмөлөрүңүздү күтөбүз. Ийгилик сиздерге.